Assalamu alaikum. Кезектегі сұрау. Сұрадыңар, жауап берем. Азыр көбі докторларға ишенбей қалды. Ошондуктан ел табыптарға көп барат. Ар жерде андай табып чыгыптыр, укмуш экен, мындай табып чыгыптыр деген сөздөрдү көп угабыз. Табып деген ким? Анын көзү ачык бакшылардан кандай айырмасы бар? Кандай фаркы бар дейт. Жакшы суроо. Бүгін докторларға ишенбей қалдық. Бірінші ушул маселени чечели. Докторларға эмнеге ишенбей қалдық? Докторлар деле башка планетадан келген жок да, биздин элден чыккан адистер. Биз кандай болсок, докторлор да ошондой. Биз бирөөгө кыянат кылсак, бирөөнү алдасак, бирөөнүн акысын жесек, эмнеге доктор андай кылбаш керек? Бизден чыккан адам. Ошондой кылат. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала Куранда айтып атат, мааниси ушундай. Мен эч бир коомду өзгөртпөйм, ал коом өзүндөгүн өзгөртмөйүнчө. Биз өзгөрсөк анан коом өзгөрөт. Өзүбүздөгүн өзгөртүшүбүз керек. Докторлордун алдаганын мен билбейм. Бунун далил керек. Кайсы доктор эмнеде алдады? Буга далил айта турган нерсе акыркы кезде тилекке каршы ушундай далилдер менен чыңырып кыйкыргандар көбөйө баштады. Мына жерде кесип таштаптыр, мына жерде карабай коюптур, мына жерде өлтүрүп коюптур, мына жерде ичип алып мындай кылыптыр деп докторлордун дарегине сөз көп айтыла баштады. Дагы бир ушундай жагымсыз жагдай, бул далили жок, бирок мен да эми уккан сөзүм. Докторлор аптекадан айлык алат дегендер бар. Мисалы үчүн кайсыдыр бир дары келсе, ал сөзсүз докторлорго кайрылат экен, кайсы деңгээлде кайрылат билбейм, министрликке кайрылабы же жөн эле акушерлик пункттага кайрылабы, докторлор өздөрүнүн жем жеген аптекасына гана багыттайт экен, ушул дарыны гана ичесиң деп багыттайт экен деген сөздөрдү мен көп угам. Андай докторлор да болушу мүмкүн. Бул атым өчкөрүлөр, ошентип ак халатчандын репутациясын өлтүргөндөр бар. Албетте бар. Ошол эле учурда жакшы иштеген докторлор да бар. Бул кесипти аздектеп, наамына дак түшүрө койбой иштеген докторлор да бар. Биз бардыгын бирдей жаман көргөнүбүз туура эмес. Тилекке каршы докторлор адамдын тагдырына кыянаттык кылган учурлары көбөйүп баратат. Муну эми өзүңөр билсеңер керек. Ошондон табыптарга көп барат дейт. Табып деген кийим деп атат. Табып мен түшүнүшүмчө бул мына ошол эле доктор. Сөздүн өзү семантикасында табып, тип араб тилинде бул ушу дарыгер. Кыргызга табып деген сөз менен келди. Ошол илгери диагностика тамыр кармайт эле, чөп чар менен, тамак аш менен дарылайт эле. Кийинчерээк бул медициналык, академиялык билим алып, табып атын да өзгөртүп, врач, доктор болуп калды. Негизи ушул табып. Бирок бүгүнкү бизде табып дегендер кимдер десе, булар элден чыккан, муну нетрадиционный медицина деп коет. Бул азыркы кабыл алынган медицина эмес, ага альтернатива болгон медицина. Ошол эле тамыр кармап, көздү карап, ошо илгерки медицинаны улап келгендер. Илгерки табий медицинаны улап келгендер. Буларды табып дейт. Булар эгерде чындап табып болсо, бүгүнкү медицинага каршылыгы келбейт. Эгер ортодон фармацевтика гана бузукулук кылбаса, дары өзүнүн кызыкчылыгы бар, дары соодасы бар, дары бизнеси табыптарды жаман көрсөтөт. Табыптар дары чөптөр менен. Анын үстүнө табыптардын медициналык билими жоктору да бар да. Жөн эле чоң энесинен уккан, чоң атасынан уккан, же көргөн, мына ошентип табычылык кылгандарды албетте ак халатты кийип аткан доктор четке кагат. Албетте. Эмнеге ал байкуштун медициналык базалык билими болбогон үчүн. Табып деген мына ушундай. Элдин көбү ага барат. Биринчиден акча аз, табыптар көңүлүнөн чыкканын бер дейт. Экинчиден дарыларында зыян, эгерде мындай чындап эле илгерки медицина менен табыпчылык кылса, дарыларында эффект бар, чөптөрүндө. Анын эми өлчөмү, иче турган маалы, курамын өздөштүргөн болсо. Бирок мындайлар бүгүн Кыргызда өтө сейрек. Табыпмын деген көбөйгөнү бул жөн эле интернеттен үйрөнүп алган, же бир нерсени угуп алган. Мен өткөндө ошто бирөө жолугушуп калдык. Ушу боору катып калган бала экен. Ошого бир табып сунуш бериптир. Мынагу курт, мынча миң доллар. Куртты айтып экен. Ушуну жейсиң. Анан жегенден кийин курт ичиңде өлөт. Анын уусу сенин бооруңду анан жандандырат деп. Мен билбейм бул чынбы жалганбы, эмненин негизинде айтып атат. Анын кандайдыр бир лабораториялык изилдөөсү болду, бир кандайдыр изилдөө процессинде далили барбы, мен билбейм. Булар ушундай адамдын тагдырына ооруп көзү катып турган адамга эмнени берсең жей берет эмеспи? Ушундан пайдаланып калгандар да бар, булар да табып дейт. Ошондуктан мен көбүнчө
Тауып дегенде, эгерде анын профессионалдык деңгээлинде, анын академиялык таанымында шек боло турган болсо, мен доктурга эле бар дейм да. Эмнеге доктурдан сурап алсаң болот, табыптан эмнени сурап аласың? Ал эртең кабын көтөрүп качып кетет. Бирок кээ бир табыптар бар, медицинаны таана алат, медициналык диагностиканын негизинде иштеген табыптар бар. Доктурга бар, текшерил, анан диагнозуңду алып кел мага. Анан мен мына нерсени сага берем, сен ушуну доктурга барып сура. Ич десе анан ич деген табыптар бар. Булар, мен айтам, инсаптуулар, булар менен иштесе болот. Көз ачыктар, бакчылар, булар такыр башка. Булар жиндер менен иштеген байкуштар. Булар да ошадан денесинде жин бар дейбиз го. Ошол жиндер менен өздөрүнүн жиндери сүйлөшүп, кайра ооруганын айтып берип, анан ошол жерге тоок сойдуруп, мал сойдуруп, бир бала кылып, башын айлантырып, ага да жин киргизип, аны да анан өзү менен кошо алып кетет. Булар такыр башка. Тилекке каршы булар да табыптарга окшоп отуруп алат. Кээ бир молдо ошол алдына Куран коюп алат, тепси коюп алат. Ошон үчүн бул көз ачыктарында биз касиет дегендерибиз бар. О, касиет. Бул караңгылык кадимки эле. Табыпчылык мына ушундай. Бул элден чыккан альтернативалык медицина. Демек, биздин мына медициналык академиянын базасында да атай элдик медицинаға негизделген табыпчылык боюнча өзүнчө окуу курсын ачса болмок. Бизде мына куратологиянын базасында лицензияларды берет, бирок мен алардын иште тартибин билбейм. Бул да жоктон көрө жогорудур. Бирок мына ушуну да өнүктүрө турган өзүнчө бир илимий негиздеги билим берүү системасын жобо койсок туура болмок.